Биз азыр Акман айылынын Сары таласында турабыз. Мына бул жерде селдин кесепеттерин тазалоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин мына ушул жогору жактан Кокту колоттордон келген сел суулары мына ушул сел аркылуу жогорку каналга барчу. Бирок бул жер өз убагында тазаланбагандыктан бул жерден сел суулары ашып, айыл чарба жерлерин каптаган. Бирок азыркы учурда эми гана ошол сел кесепеттерин тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Анткени анын да жөнү бар. Себеби УТРКнын эфиринен сел кесепети боюнча атайын берип чыккан. Анда сел кесепеттерин алдын алууда чабал иштер жүргөндүгү боюнча материал жасалган. Анан дагы азыркы учурда ыкчам иш-аракеттер башталып отурат. Акман айылын Кокту колоттордон келген сел суулары биринчи ирет каптаган жок. Жылда эле ушул көрүнүш жаан жады дегиче эле сел жүрүп, кожолуктар менен катар айыл чарба жерлерин да жууп кетет. Дал ушул элди түйшөлткөн кооптуу жагдайдын алдын алууга ким жоопту деген суроо туулбай койбойт. Албетте мунун баары сел арыктарынын убагында орду менен тазаланбай жаткандыгынын кесепети. Мына ушундай көрүнүш УТРКнын эфиринен айтылган соң гана жергиликтүү бийлик кыймылга келип, апрель айынын этегинде келген селден толуп калган арыктарды май айы менен кеңейтип тазалап баштады. Бул учурда сөзсүз эле УТРКнын эфиринен көрсөтүлгөндөн кийин тазалоо жумуштары башталышы керек беле деген суроо жаралбай койбойт. Ар кандай табият кырсыктарынын алдын алуу жергиликтүү бийликтин милдети экени жана бул үчүн мамлекеттен акча бөлүнүп жатканына карабай көңүл кош мамиле орун алып жатканы өкүндүрөт. Мына бүгүн 8-май биз ушу сел жүргөн сел арыкты каза баштадык. Мунун узундугу 3 километр 250 метр ошо сел башталганга чейин. Жогорку Акман каналынан баштап ошо сел жүргөнгө чейин. Сел келип ушу арыктардан ашып, эгилген эгиндерди каптаган да мына. Ошол жерден 4 жеринен катуу кирген да ошо. Ошол жерлерди биз көтөрүп, азыр ошо арыктарды чаап оңдоп иштерин жүргүзүп атабыз. Быйылкы жылы казылган жок. Былтыр казылган болчу. Тазаланып жатканы менен мындагы сел арык деле талапка жооп бербейт. Анткени эни таар болуп, тоодон түшкөн суу батпайт дагы. Анан калса көптөн бери тазалоо иштери жаратылуу жүрбөгөнүн район акими өзү айтып отурат. Эми гана иш колго алынарын билдирет. Негизи ушу Акманда болуп аткан ушул сел арыктар мурдатан бери мындай жакшы деңгээлде тазаланбай, каралбай калган экен да. Негизи буга чейин алдын алса боло берет деген суроо пайда болот. Себеби азыр эле чабып аткан арык буга чейин эле бул көргөн да жергиликтүү бийлик же бул жерде айдоочулар жашоо жергиликтүү бийлик. Буну ошол мезгилде эмнеге чаккан эмес дегенде жамыр жашын билет тазалайды. Эми ошол учурда башка жерлер тазалоо жүрүп атканда, мисалы үчүн азыр ушул жер менен суу барган болсо, биз башка жерлерден былтыркы жылдары көбүрөөк суу барган экен. Көбүрөөк суу бар каптап, биринчи очередь ушуларды тазалаган да. Эми алардан азыр андай тазалангандардан көп суу барган жок. Ушул калып калган каналдардан суу барып, именно ушулар каптап калып атат да. Тазалоо жумуштарында иштеп жаткан экскаватор Акман айыл өкмөтүнүн техникасы. Демек колдо турган техника дагы максаттуу пайдаланган эмес. Анткени ушул эле экскаватордун күчү менен кооптуу жерлердеги арыктарды убагында тазалап койгондо кырсыкты алдын алууга болот беле дешет мындагылар. Жергиликтүү бийликтин кайра келген селдин кооптуулугу боюнча маалыматы да болгон. Бул жер туура кооптуу деп айтылган, бирок суу мынчалык көп келишин мындай айтылган эмес да. Сел арык боюнча биз узундугу 700 аяк биягы 1 километрге жакын жерден сел арыкты өткөрүү боюнча МЧСке кагаз иштерин даярдап, мындан буягына кооптуу баягы өзүбүздү жашоочуларды кооптуу жайдан баягы оолак кылыш үчүн ошол сел арыкты чабып тазалап республикалык бюджетке ошол МЧС аркылуу иш алып барайлы деп атабыз. Базар Орон районунун Акман айыл өкмөтүнө быйылкы жылдын башынан эскертмелер берилген. Кооптуу участокторго Сел жүргөн аймакка не деп берет? Кооптуу участоктарга ушул жерлерден сел суулары көп келиши мүмкүн. Ошого ички чарбалык арыктар, ички каналдар, сел каналдар тазаланышы керек деп биз тапшырманы коебуз, эскертмеге. Ал эми селдин алдын алууда чабал жүргөн аракеттерге себепкер болгон кызматкерлерге чаралар көрүлөрүн район башчысы билдирди. Эми алдын ала азыр эми толук мына иштердин баары бүтсүн. Анан район боюнча жыйынтык чыгарабыз. Жыйынтык чыгаргандан ошо чараларды көрөбүз.
сел боюнча. Кайдыгерликтин арты канчалаган жөнөкөй тургундарды чыгымга кептеп, жылдап топтогон мал мүлкүн суу астында калтырды. Мына ушундай эл мүдөсүн чагылдырууда жана карапайым калктын үнүн тийиштүү кызматтарга жеткирүүдө УТРКнын эфири ар дайым көпүрө болуп берет. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Жалал Абад облусу.